Колунда шыпыргы жана баштыктар. Бул ишембилик эмес, бул кадимки иш. Эми мындай көрүнүштү көп кабаттуу үйлөрдүн алдында көп кездештирүүгө болот. Королордун тазалыгын бул көп кабаттуу үйдө жашаган тургундар эмес, жеке компания колго алды. Мындай кызмат бекер эмес. Королорду таштандылардан тазалагандары үчүн 50 сом, ал эми подъездерди жуугандары үчүн 50 сом. Тургундар жалпы 100 сом айына төлөшөт. Азыр биз иштин башташында мына Кермет аймактык кеңештен баштап атабыз. Азыр бизге 20 ишчи болуп атат. Азыр биринчи жумуш биздики общий тазалоо деп коебуз. Мисалы баардыгын бир тазалап чыгабыз. Субботник деп айткандачы. Что мына аймактык бир тазалап алайлы. Ошого 20 жумуш тартылган. Келечекте мына шаарда азыр Сулайман Тоо менен келишим түздүк, Манас ата менен келишим түздүк. Буларга Сулайман Тоодо уже бүгүн 3 февраль жумуш башталды. Ал жака бөлдүк бир бригада. Ал жакта общий тазалоо жүрүп атат. Манас ата менен да неме түздүк. Мына 6-сынан уже ал жакта да жумуш башталат. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары бир нече убакыттан бери тазаланбай турган королору тазаланганына бир чети сүйүнгөнү менен эртеңки күнү 100 сом бар эле бере бербейт. Мурдагыдай ар бир кишиге 25 сомдун эсебинен алышса болбойт дешсе, айрымдары акча беребиз, таза болсо болду дешет. Киши башыначы, киши башына 25 сомдон ушул өкмөттүкүн төлөп жүрөбүз го. Ошондой кылып элечи бизгечи ошо 25 сомду кошуп койсун. Ушул дворго шыпыргандарга делечи. Ошондо айлык катары ошолорго төлөнүп калса, элдер делечи кыйналышпайт эле да. Ошого мен макулмун да, ошондой кылса өкмөткө ham кетет, мына элдерге ham мына жердегичи айлана чөйрөлүгү дагы жакшы болот, мына шыпырып кетип турсачы, өтө жакшы болот. Ошондой рахмат ham айтабызчы. Ошондой кылып турса. Мына азыр көрдүңбү, бир подъезди эшиктин астындагы подъезди шыпырып коюшку. Айына 50 сомдон берсек, биз ыраазы эле болобуз, например. Мурда жакшы тазаланган деле тазаланбайт эле. Бүгүн тазалап кетиштир көрдүм, ошо. Мен мисалы ыраазымын, мен личте өзүбүз. Жителдер деле ыраазы болуш керек 50 сомдон айына деп ойлойм. Башка не дейт элек дагы, тазалык өзүбүзгө деле жакшы да, таза болсочу. Ош тазалык ишканасына ар бир абонент 25 сомдон төлөөчү таштандыга эмнеге айлана чөйрөнү тазалоо иштерин да киргизген эмессиңер деген суроого биз Ош шаардык мэриясынын токтомунун негизинде гана иш кылабыз деген жооп алдык. Андан сырткары Ош тазалык жеке компанияга өткөрүп берүү себебин төмөндөгүдөй түшүндүрүп берди. Биз жеке компанияларга өткөрүү себеби биз королорду отдельно тариф кылуу үчүн биз аны токтомубуз керек. Бизде келишимибиз, бизде мамлекеттик ишкана болгон үчүн биз барып элдерден мыйзамсыз жана баягы мыйзамсыз эмес, эми баягы биз токтом тариф коюп берет, ошонун негизинде жыйнаганга мүмкүн эмес. Ошон үчүн частный компанияларга өткөзүп бердик. Эске сала кетсек, буга чейин Ош тазалык ишканасынын кызматкерлери көп кабаттуу үйлөрдүн короолорун жана подъезддерин тазалап келишкен. Ал үчүн ар бир үй бүлөдөн 100 сомдон алынчу. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.